Улустун улуу күнү күн менен түн тең келген Нооруз майрамы өлкөбүзгө кирип келди. Шаттыкта, маанайда салтанаттуу түрдө белгиленип жаткан Нооруз майрамы бүгүнкү күндө Түп районунда дагы белгиленүүдө. Түп жергесинде бүгүн асманыбыз ачык, келген меймандардын маанайлары жайдары. Муратталы чал тарткан, сынган бугу камбаркан, ушул сонун күлөрдү аюккан жандар таң калган. Ойгой келбе тубайым, оюнуңа тонайын. Адегенде Нооруз майрамына чейин бир күн мурун айыл тургундар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулушуп, Нооруздун символика тамагы болгон сүмөлөк бышырыша баштады. Уламаларга таянсак, алгач сүмөлөк тамагы жокчулуктун айынан жасалган тамак болуп эсептелсе, бүгүнкү күнү токчулуктун азыгы. Бул тамакты даярдоодо кошулган ар бир азыкка адамдар изги тилектерин айтып, аралаштырып, кыштан аман эсен чыкканга шүгүрчүлүк келтиришет. Нооруз майрамдык концерттин ачылышын ак элечек Умайене алас-алас айтып, айдан айга, жылдан жылга амандык тилесе, Баба Дыйкан атабыз элибизге жакшылык тилеп дуа кылды. Баба Дыйкандын колуна береке берип, түшүмү мол болсун. Бата бермек бизден тоң чалкак сары, төлдөн музоң ондон. Нооруз майрамына карата иш-чара болуп атат. Кечеле баштап, биз кеч ушул биздин аксакалдарыбыз менен, ушу Түп район жарандар, коллегаларыбыз менен биргеликте сүмөлөк кайнатканбыз. Мына сүмөлөктү бүгүн ачып, ошо сүмөлөктүн дагы бир жакшынакай сүрөттөрүн айтып, мага жакшы кабарларды берип атышат. Биздин элибизге, жергебизде тынччылык, аманчылык болуп, элибиздин арасында ушу ынтымак болуп, өлкөбүз өнүгүп өсүп, анын ичинде биздин Түп районубузда өнүгүп өсүп, ушул ар дайым жакшы ийгиликтер болсун. Учурдан пайдаланып дагы бир жолу баарыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Салтанаттуу иш-чарада боз үй тигилип, накта азыктан жасалган тамак аштар да коюлуп, колго жасалган оймо чийме түшүрүлгөн үйгө керектүү буюмдардын да жарманкеси өттү. Бул да болсо өсүп келе жаткан муундарга шыктандыра турган үлгү болуп, ата-бабалардан калган кол өнөрчүлүк эске салынды. Майрам элдин ушундай күн кандай жаркырап тийипсе, ушундай баарыбызга жакшы күн болуп турат. Жаз жарыш дейт, мына жаз жер жарылып, чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыгып дегендей, мына кышыбыз абдан жакшы өттү десем болот да. Баарыңарга тилерим чың ден соолук, узун өмүр, келечекте бактылуу, таалайлуу, ушу ооматыбызды оодарып ийбей, ушул бактылуу гүлдөгөн мамлекеттердин катарына кошулса экен деп ойлойм. Майрамдык иш-чарада маданият өкүлдөрүнүн концерттик программасы менен уланып, кыргыздын баатыр жигиттери үчүн арналган аркан тартыш, кийре көтөрүү сынактарда болуп, келген элдин маанайлары көтөрүлдү. Нооруз бул Орто Азиядагы эң кеңири белгиленүүчү майрамдардын бири болуп салынат. Навруз бул фарс тилинен которгондо жаңы күн же болбосо жаңы жылдын башталышы болуп атпайбы? Бардыгыңыздарды ушул жаңы күндүн башталышы менен куттуктайм. Аманчылык болсун, кыргыз элинде токчулук болсун, молчулук болсун. Майрамдын жүрүшүндө жыл жыйынтыктарда чыгарылып, бир катар айыл тургундарга акимчилик тараптан куттуктоо сөздөр да орун алды. Жалпы жоңунан Түп районундагы майрамдык салтанат өз нугу менен шаңдуу өттү. Медербек Кеңешев, Нурдин Урманбетов, Филич Касыйынов, Түп районунан.